Barakallahu fil mavhubi lakum. Meni geçirip koyunuz, ыңгайсыз болса içinizden okusanız bolot, siz de ikinci ayal aldı da okuduk uşul çın bu deydi. Uşul çın, urmatlı tutulganım, men üylöndüm, dağı bürok ajırashkan jok, mun baybiçem menen biraz kapı olup atat, bürok kapı olugonu menen men öyle bardık orunda gel, kapı olugun hakkısı var, hukuku var, kızgan hukuku var. Men üylöndüm, oşol Türkiye'de bala vagıp işlep жүрgөн, turmuştan oşol güyös ötüp ketip, jesir kalgan 30'dagı gelinge üylöndüm, 30'dan ötkön. Men aytam, kızdardı Kıtayga jiberбегиле, Türkiye'ga jiberбегиле, Rossiyaga jiberбегиле, oşolordu karagıla, bakkıla dep özüm osiyat aytam. Üylөнгөнгө niyetim jok ele, birok men uşul özüm elge үлgü olup bereyim. Eger men baştabasam kim baştap beret, bardığı söz boyunca kalbasın. Jok ele degende men dag oşol özümüzdün kırgыздın kızın karap bag oşonun kursagын toyguzup elge үлgü olup bereyim dep üylöndüm. Жолдошу каза болуп калган ушундай жесир аялга үйлөндүм. Элдин баарын ачык айтып атам. Ошону колунан келген эркектерге үйлөнсүн деп айтам. Бирок бул бардык эркектерге милдеттүү эмес. Кимдеген бир адам багала турган болсо, бирок кээ бир учурда ошол жанагы биринчи аялдар капа болуп мени багалып айтасың деп. Жок, ошол ырыскы бир адамдын ырыскы эки адамга жете турматтуу бир тууганым. Биздин кыздарыбыз талалап жүрөт. Ошолорду көргөндө биз намыстанабыз башка эркектерден, кошуна өзбектерден, казактардан, тажиктер, ал эмес орустардын өзүнөн. Кыздарыбыз кор болбогон жер калган жок. Ошондуктан эгер да күйөөңөр экинчи аял алганга жарай турган болуп, колунан келсе, бир аз кызган ыйлагыла, бирөө көчөгө чыгып жимделик кылбагыла. Бардык ордуна келет. Бул биздин элибиздин салтында бар. Ошондой эле өзүбүздүн динибизде дагы бар маселе. Үйлөнгөндүгүм туура, мен ойлойм силер дагы туура түшүнөсүңүздөр деп. Эч кимге жашырган жерим жок. Бекинип барып, мисалы үчүн эч кимге айтпай алган жерим жок. Атам менен барып, карындаштарым менен барып, кудалап кадимкидей ата-энесинин алдынан урматы менен алып кеттик. Анткени элибизде сөз бар. Калыңсыз кыз болсо да кадас кыз болбойт деген, эч кимден жашырган жерим жок. Мен ошол үйлөнгөндөрдүн бардыгына мына ушундай деңгээлде үйлөнгөн айтат элем. Жашырынып үйлөнгөндөрдү мен жаман көрөт элем.